2 мүнөттө айтып бүтпөсөң бүттү деген сөз. Айланайын, жашоого бул, турмушко. Турмушту кантип 2 мүнөт менен чектеп атабыз биз? Тезирээк муну регламентти кабыл алышыбыз керек эле дагы, жогорку толук кандуу иштеп баштап. Кошпо алабак. Алло, ушул артыңда бир шайтан кууп келеткандай болуп, ушу айткандан эле уже чыккың деле келбей калды ошо микрофонго. Тездет. Кандай бул эмне жашоо? Ушул маанилүү маселелерди карап атканда биз өзүбүзгө жоопкерчиликтүүрөөк мамиле кылышыбыз керек. Алмаз Акунжановичке айтабыз, бул киши Айланайын канча жалпы тетраты бүттү мен билбейм 3 айдын ичинде. Анысын да жаза берет, мунусун да жаза берет. Бул кишинин тетратын эртең 5-10 жылдан кийин бестселлер болот го ушул. Пайдасы жок да, жаза бергенде не пайда? Айланайындар, туугандар, туура түшүнгүлө. Дыйкандар какшап атат. Баягында кереги жок постторду тургузуп алып, министрлер кабинетинин буйругу менен иштеп атабыз дейт. А министрлер кабинети Конституцияга каршы токтом чыгарган, Талант Турдумович. Конституцияга туура келбейт ал. Биз бардык маселени токтотуп, бүгүн көз жашын көлдөтүп аткан дыйкандардын маселесин чечип, анан мына мыйзамдарды кабыл алсак деле, бир жигит айткандай кылы кыйшайып кетпейт өкмөттүн. Ошо кылдары кыйшайбаган үчүн тоготпой атат ушуну. А эртең 2-3 күндөн кийин амал кеткенден кийин аларга ташыган жер семирткич кимге пайдалуу? Байсаловго пайдалуу, же кимге? Же Акыл Жапаровго пайдасы тиеби? Мен сунуш киргизем. Туура кабыл алыңыздар. Сунуш киргизем туугандар. 80% дыйкандардын баары какшап кайрылып атканда, алардын үнүн укпай турган болсок, ошол мыйзамсыз коюлган постторду бүгүн алып салбасак, алыстан тишин кирин соруп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз ата-энесине жиберип аткан акчасынын толук кандуу ата-энесинин чөнтөгүнө салып бере албасак, эмне деген жогорку кеңешпиз биз? Мунжубузбу, майыппызбы? Кайра күндө кайрылышат алар. А бирок эске алсын менен токтотуп коюп атабыз биз. Сунуш 2 комитетке ушуну өзүңүз ушул жерден тапшырманы берсеңиз, протоколдук поручение эмес, 2 комитетке сунуш ушундай. Тийиштүү токтомдорду кабыл алып, бүгүн кабыл алышыбыз керек дагы, токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Рахмат.